Seni cayacağım sağ. Miret batır bolsa da. Kurmanbek'tin. Esebin taat. Жалабатта окуучулар арасында Курманбек эпосунун айтуучуларынын сынагынын облустук түрү өттү. Ага ар бир район шаарлардын атынан мурдагы сынактардан өткөн 2ден окуучулар катышты. Жобого ылайык катышуучуларга Курманбек эпосунан сахналаштырылган көрүнүштөр жана үзүндүлөрдү айтып берүү жагы тапшырылган. Kaygırmasın el yurtum. Kurmanbek'tin orduna. Dağlı bir batır. Boloptu. Сынакты Курманбек Баатыр атындагы Жалабат лицейи жана облустук билим берүү усулдук борбору биргелеши уюштурган. Иш-чаранын максаты жаштар арасында улуттук баалуулуктарды жайылтуу, кыргыз тилин даңазалоо болуп саналат. Чындыгында башында аябай күмөн санаганбыз. Себеби алыс аймактардан келиши бар, алардын баягы жол азабы, көр азабы дейт го. Анан биз бирок жакшы байгени койгонго аракет кылдык. Тогуз Тороо районунан башка бардык райондордон катышуучулар келип катышышты. Мен ойлойм, бул дагы жакшы бир ошол жердеги районоолордун ишмердүүлүгү боюнча, мектеп жетекчилеринин ишмердүүлүгү боюнча жакшы бир баа берсек болот да. Мунун баары алар үчүн кереги жок өзү. Алар жашай турганын жашап кетти, өзү жашаган учурунда. Азыркы биз үчүн, бизден кийинки муун үчүн керек. Ар кайсы жактан балдар, кыздар келишти. Ушул Курманбектин жана окушту да. Окушту, анан бери келип бир эпизоддорун алып, ошону айтып атышат. Эми ушул жөндөн жөн эле кетип калбайт да. Мына окуучуларга баягы рухий азык болуп, аң сезимине кирет. Сынакта 5-орунга чейин акчалай сыйлыктар коюлуп, ар бир катышуучуга белектер берилди. Катышуучулардын арасынан формасы, аткарган номерлери менен айырмаланып, Аксы районунан келген окуучу кыз 1-орунду багындырды. Сүйүнүчүмө чеги жок. Ооба, даярдандык. Биринчиден мен агайыма ыраазычылык билдирем. Мага ушунча комузду үйрөтүп. Жеңишти күткөнбүз албетте. Биз алабыз деп келдик, келип аткандар. Анан эми кичине коркуу сезимдер да болот да. Өзүңдү эр ойлосоң, бир өзүң шер ойло деген кыргызда жакшы сөз бар. Анан жеңиши кут болсун кызыбыздын. Келечеги кенен болсун. Белгилей кетсек, иш-чара мамлекеттик тилдин 34, Курманбек Баатыр атындагы Жалабат лицейинин 30 жылдыгына карата уюштурулган. Акылай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.